Кыргызстанда 41 сутка ичинде коронавирустан 7 бейтап каза болду. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин Коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын жетекчиси Айнура Ахматова билдирди. Алар Кыргыз-Түрк достук ооруканасынан эркек киши 78 жашта, Баткен облустук ооруканасынан 71 жаштагы аял киши, Нарын облустук ооруканасынан 72 жаштагы аял киши, Жайыл аймактык ооруканасынан 2 жаран 42 жаштагы аял жана 63 жаштагы эркек, Кара Буура аймактык ооруканасынан 79 жаштагы эркек киши. Коронавирустан каза болгондордун жалпы саны муну менен 167 кишини түздү. Мындан тышкары 1 сутка ичинде пневмониядан 41 бейтап каза болду. Алардын ичинен 20 адам өлкө аймактарында, ал эми Бишкекте 21 адам. Март айынан бери өпкөнүн сезгенибизден каза болгондордун жалпы саны 612 адамга жетти. Ал эми бүгүнкү күнгө карата өлкө боюнча коронавирустун жаңы 521 учуру катталды. Анын ичинен Бишкек шаары боюнча 273, Чүй облусу 74, Ош шаары 38, Ош облусу 16, Жалал Абад облусу 43, Баткен облусу 39, Ысык Көл облусу 30, Талас облусу 81. Коронавирусту жуктургандардын жалпы саны муну менен өлкө боюнча 12498ди түздү. Акыркы 1 суткада коронавирустан 75 бейтап айыгып, ооруканалардан чыгарылды. Пневмониядан 1 суткада айыккандардын саны 379ду түздү. Илдеттен айыккандардын жалпы саны учурда 5632ни түзүүдө. Учурда стационарда 682 бейтап бар. Алардын ичинен 16 киши реанимацияда. Ал эми үй карантинде дарыланып жаткандардын саны 6017ни түзөт. Кыргызстанда акыркы 1 сутка ичинде өлкө боюнча 96 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Бишкек шаары боюнча 42, Чүй облусунда 18, Ош шаарында 7, Ош облусу боюнча 4, Жалал Абад облусунда 5, Баткен облусу боюнча 5, Ысык Көл облусунда 9 жана Талас облусунда 6 учур. Ошондой эле 1 суткада 7 медициналык кызматкер айыгып, ооруканалардан чыгарылды. COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында жалпы 2076 учур катталды. Алардын 583 айыгып чыккан. Өкмөт 200 даана мобилдик кычкылтек концентраторлорунун кезектеги партиясын Кытайдан чартердик каттам аркылуу алып келди. Үстүбүздөгү жылдын июль айынан тарта өлкөгө республикалык бюджеттен сатылып алынган 1000ден ашуун мобилдик концентраторлор алынып келинген. Ошондой эле гуманитардык көмөк көрсөтүү линиясы боюнча да концентраторлор келүүдө. Өлкөгө алынып келинген кычкылтек концентраторлору муктаждыкка жараша республиканын саламаттыкты сактоо уюмдары арасында таркатылып берилет.